Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Азиз Мурадиллаев менен коштошуу зыйнаты өмүрүн арнаган драма театрында өтөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадиллаев менен коштошуу зыйнаты эртең 19 декабрда саат 10:30 өз өмүрүн арнаган Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрында өтөт. Бул тууралуу аталган театр кабарлады. Буга чейин коомдук ишмер Ассол Молдокматова артист сөөгүн аларча көрсөтүүнү коюуну суранганын айткан. Президент Садыр Жапаров буга макулдугун берген. Мурадиллаев кечээ 17 декабрда көз жумду. Ал 44 жашта болчу. Актер боору жабыркап ооруканага түшкөн. Соңку күндөрү реанимацияда жаткан. Анын боорун алмаштырууга $45,000 керектелип, акчаны көп бөлүгүн мамлекет башчы бөлүп берген. Операцияны чет өлкөдөн жасоо пландалып жаткан. Салам дос, мен баягы жолдо турам. Сага бир барсам деген ойдо турам. Билбеймин, кайда экенин башка достор. Ортого мезгилди бол, орнотулган. Турмушка куурчак болдук ойнотулган. Көр тирилик кызыгына батып алып, билинбей туш тарапка чачырадык. Дүйнөнү багыткандай басып кеттик. Болгону бирден сулуу катын алып. Досум, кандай таза балдар элек. Сөйлөткө, шөкөттөргө алдын элек. Достукту ыйык тутуп баарысынан чок сыңар жалын чачып жанган элек. Чогулуп, манас, обон, жаңыр угуп, жаштыкты өнөр үчүн сайган элек. Азыр убакыт жок көрүшкөнгө, арманды, кубанычты бөлүшкөнгө. Жадатты супсак көздөр, сылык сөздөр. Мен бүгүн сагатайын барайынчы, ыр окуп анан досчу сөгүшкөнгө. Өлкө башчысы мэрди кызматтан алып койсо эле түтүн жоголуп кетпейт. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезегиндеги маегинде Кемпирабад боюнча камалгандар жана Бишкектеги Ыш көйгөйүнүн айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди. Быйылкы жылы Бишкекте Ыш көйгөйү абдан курч болууда. 2-3 күн мурун калааны каптаган кара түтүн Ыш азая түшкөнсүдү. Парламенттин айрым депутаттары бул маселеге Бишкек мэрин да күнөөлөштү. Кызматтан кетирүү боюнча да сөз болду. Бул көйгөй эмнеден улам? Жептенби, же көмүр сапатынанбы, же дагы башкаданбы? Деги эле бийликтегилер бул маселени иликтеп жатабы? Мэрди кызматтан алып койсо эле түтүн жоголуп кетпейт. Түтүндү көзөмөлгө алганга жалпы эл өздөрү жардам бериши керек. Жептин түтүнү болгону 10-15% түзөт. Кечээ жакында тик учак менен шаардын үстүн жаңы конуштарды 2-3 жолу айланып чыктык, баарын көрдүк. Калган түтүнүн баары жаңы конуштардан, жеке сектордагы сауналардан, мончолордон чыгып жатат. Алар резина же тигүүчү цехтерден чыккан чүпүрөктөрдү жагып жиберишет экен. Ошондуктан ошолорду ар бир кошуналары көзөмөлгө алып, жактырбаш керек. Анткени ал түтүн ар бир жашоочунун ден соолугуна зыян алып келет. Ошон үчүн мейли кошунасы болосуңбу, же көчөдөн өтүп бара жатып көрүп каласыңбы, айтыш керек, жакпа деш керек. Тиешелүү органдарга билдириш керек. Ошондо гана бийлик дагы жөн жаткан жокпуз. Дароо буйрук берип рейд уюштурдук. Ким жеке секторда мончого же үйүнө резина же чүпүрөк жагып жаткан болсо, айыппул салгыла, сауна болсо жапкыла деп. Бирок эл өзү көзөмөлгө алып берсе, рейдтен дагы жакшы жыйынтык берет. Азыр жаңы конуштарда жеке менчик мончолор көп экен. Ошол мончолордо резиналар жагылат экен. Азыр эми жаңы конуштарга өкмөт тараптан мончолорду салдырганга тапшырма бердим. Анан эң негизгиси гидрогестерди салууну күчөтүп жатабыз. 50-гө жакын кичи жана орто гестер курулуп жатат. Баары бүтсө электр энергияга өтүп кетсек түтүндөн кутулабыз. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Амансыздарбы? Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай биз сиздерге сонун оюн баштадык. Бизде 3 Матис туугандар. 3 Матистен тышкары 4 iPhone телефон, 3 iPhone 13. Бул iPhone 11. Ушул турда ким көп билет алгандарга беребиз. Ким көп билет алса, сизге шанс, iPhone сиздики тууганым. Анан 3 iPhone 13-тин бирөөсү ким 10дон ашу билет алган адамдардын 20 адам боло, 30 адам боло бирөөсү утуп кетет. Кудай калса бул экинчи шанс болот. Анан туугандар
Биздин оюндун жалпы призибиз билеттин баасы 500 рубль. 1650 адам катышат. 107 приз тугандар. 3 Matiz, 4 iPhone телефон, 100 конвертте 1000 рубльден тугандар. Билетти кандай алам десеңиздер, экрандагы WhatsApp уланган, Сбербанк уланган, 500 рубль акчаны которосуз, обязательно чекти жөнөтүп, кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет беребиз. Анан бул оюнда тугандар дагы бир жакшы шанс бар. Кудайым буйрса, ким ушул оюндан билет алган болсо, утулдум деп ойлобойсуздар. Салган салымыңыздар үчүн биз ар бир оюнда Кудай буйрса балдар үйүнө кайрымдуулук кылып жардам беребиз. Мына суукта тамак ашынан суранган балдар бар экен. Мен ошол жагын биринчи карадым. Кудай кааласа салымыңыз ошолго эң iPhone Matiz'den кымбат турат ал салымыңыз. Кудай кааласа бар жок сонун тугандар. Бул Matiz'imiz 2008, 2011, 2013 тугандар эң жакшы Matiz'imiz ушул. Эгер 3 машинадан претензия таап акчасын бер десеңиздер, 3 машинадан каалаган машинадан акчасын беришке даярбыз тугандар. Баарыңыздар группаларга таратып тугандар. Биринчи оюн тез арада кыска убакытта подписчик топтоп, билет сатып, оюнду кылабыз. Бир 20-25 күндө Кудай кааласа жаңы жылга чейин оюнду кылсак, сонун болот. Ар бир оюнда 20-25 адамга чейин мен бирден билет жазып берейин тугандар. Группаларга таратып, бизге подписчик жыйнашка жардам берип, колдоңуздар тугандар. Баарыңыздарга ийгилик, омат тугандар. Старт кетти. Эсин жоготуп жыгылган Орозайым Нарматованын ден соолугу начарлады. Камактагы бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматованын абалы начарлады. Бул тууралуу маалымат анын Facebook баракчасына жарыяланды. Орозайым Нарматова ачкачылык жарыялаганына 3 күн өтүп 16 декабрь саат 14:00 чамасында эсин жоготуп жыгылган. Дарыгерлерди чакырышып дары берип укол сайышкан. Анын ден соолугу кескин түрдө начарлап кеткен. Ачкачылык кармаган күндөн бери Орозайым Нарматова 4 килограммга арыктап кеткенин адвокаты айтып чыкты деп жазылат маалыматта. Эске салсак, Бишкектин 1-май райондук соту 12 декабрда массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналып жаткан 20дан ашык саясатчы, блогер, активисттерди камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан. Алардын ичинен 19 киши соттун чечимине нааразы болуп ачкачылык жарыялашкан. Камактагы аялдар эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдогон. 23-28 октябрь аралыгында Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккандар жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги мунун себебин кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде түшүндүргөн. Политклиника Чолпон атадагы маданият үйүнүн жери Кримтөбөл Көлбаевдин апасына өтүп кеткен. Жергиликтүү маданият үйү жайгашкан жер белгисиз жагдайларда жеке менчикке өтүп кеткенин 15 декабрда Азаттыктагы видео сюжетинде айткан. Политклиника басылмасы Чолпон атанын борборундагы жергиликтүү маданият үйү турган муниципалдык жер кантип белгисиз жагдайларда жеке менчикке өтүп кеткени тууралуу чакан иликтөөсүн жарыялады. Материалда аталган жер учурда мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин апасына таандык экени айтылат. Журналисттердин маалыматына ылайык Алиева Барашектин имараты турган жер тилкесин 2009 жылы Гүлнара Акматбаевадан сатып алган. Акматбаева 2006 жылы аты өлтүрүлгөн өлкөдөгү эң белгилүү кримтөбөлдөрдүн бири Рысбек Акматбаевдин тууганы. Кийин 2016 жылы кафе Мурда маданият үйү турган жерге жайкы терраса салып, аянтын кеңейтип салган. Жергиликтүү айрым аткаминерлер Азаттыкка курган маегинде муниципалдык жер кандайча жеке менчикке өтүп кеткенин билишпесин айтышкан. Чолпон ата шаарынын мурдагы мэри Акылбек Саралаев жер тилкеси конкурстук негизде сатылганын, ал эми шаардын дагы бир экс башчысы Болот Бакиров аталган жер дагы деле муниципалдык экенин билдирген. Бул округтан шайланып келген парламент депутаты Максатбек Сарбагышев бул иш боюнча текшерүү жүргүзүү үчүн маселе көтөрүп жатканын айткан. Көлбаев деген ким? УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Камчы Көлбаевди Кыргызстандагы Крим дүйнөнүн ана башы деп эсептейт. Көлбаев мыйзамдагы таажылуу ууру катары таанымал. 2012 жылы АКШнын президенти Барак Обама эң чоң банги төбөл катары Көлбаевди кара тизмеге киргизген. Ал эми 2017 жылы болсо АКШнын финансы министрлиги да аны кара тизмеге киргизип, Көлбаевди братский круг эл аралык кылмыштуу топтун бир бөлүгү деп билдирген. Ал Коля Кыргыз деген ат менен дагы белгилүү. Камчы Көлбаев ИИМде
уюштурулган кылмыштуу топтун лидери катары каттоого алынган. Ведомствонун маалыматына ылайык 2018-жылга 424 адам кирген. Камчы Көлбаев 2020-жылдын октябрында кармалган. УКМКдан Көлбаев уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердигине жол бербөө жана аныктоо боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында кармалганын билдирген. Ал кылмыштуу уюм түзүү же ага катышуу боюнча айыпталган. Ноябрда ал номер 47-түзөтүү абагына киргизилгени белгилүү болгон. Бирок 2021-жылдын 2-мартында Бишкек шаардык соту Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин баш коргоо чарасын эч жака кетпөө жөнүндө кол катына өзгөрткөн. Ноябрда УКМК Көлбаевдин мамлекеттик чек ара режимин бузгандыгы үчүн кайра колго түшүргөн. Бирок андан кийин протокол гана түзүп кое жиберген. Эл өкүлү Бишкектин бардык жаңы конуштарын газдаштыруу үчүн насыя алууну сунуштоодо. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Жаратылыш ресурстары министрлигине Бишкектин бардык конуштарын газдаштыруу үчүн насыя алууну сунуштады. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымында министрлик алып келе жаткан электр такси автобустар министрлик отургуза турган бак-дарактар түтүн маселесин чечүүгө жардам бербейт. Улуттук программаны иштеп чыгуу зарыл. Анын алкагында бардык 47 турак жайды газдаштырууну жүргүзүү зарыл. Бул үчүн 3-4 миллиард сом керектелет. Газ отказанды орнотуу үчүн ар бир үйгө болжол менен 55 000 сом керектелет. Сиз карыз алып жатасыз, аны газдаштыруу үчүн алгыла. Банк аркылуу чыгарып орнотуңуз, кийинчерээк үй ээлери акчаны кайтарып берсин. Бул маселени чечүүнүн бирден бир жолу дейт Балбак Төлөбаев. Ал ошондой эле унаалардагы көйгөйлөрдү чечүү зарылдыгын эске алды. Алар катализатор жок унааларды алып келишет. Шарт коюу керек. Эгер айдоочулар катализаторду орнотпосо, анда мындай унааларга шаар ичинде жүрүүгө тыюу салынат. Ушул эки маселени жаап койсоңуз, анда түтүн маселеси 60-70% чечилет дейт Балбак Төлөбаев.